Мен ушул Кыргызстандын жараны катары азыркы учурда Кыргызстанда кичине политический жагы кичине өзгөрүлүп турат. Ушуга байланыштуу мен өзүмдүн айылдаштарыма, жердештериме, Кыргызстандын элине негизинен кайрылып кетер элем. Ушул азыркы кырдаалды өрчүтпөй ызычуунун кереги жок бизге. Биздин азыркы учурда могу жыйын теримди кышкыга даярдык көргөнүбүз, өзүбүздүн оокатыбызды жашаганыбыз эле оң болуш керек. Могу азыркы кой ташта болуп турган окуя бизге жакпай турат. Анткени ошол көпчүлүк деле эл деле Кыргызстандын эли башка элдер деле карап турат, билип турат. Могу тесттин айланасындагы болгон иш ачыктан ачык болуп турат. Исторический музейдин айланасындагы тетиги Чолпон Атадагы ипподромдун айланасы дагы толгон туура эмес иштер жүргүзүлгөнү билинип эле турат. Ага болбостон ушу кырдаалды кичине курчутканга алып келе турган адамдарга мен кайрылып кетет элем. Андайдын могу кыргыз элине, кыргыз жерине андайдын эч кандай кереги жок. Ушуну тынч эле коюп, тынч эле бүтүрүп, тынч эле жашаганыбыз оң деп ойлоп атам. Ушул кыргыз элине кайраным. Ушундай курчуган мезгилде эч убакта мындай опур-топур калтырбай өз оокатыбызды кылганы эле өзүбүздүн жайыбызда отурганыбыз жакшы. Мындай ызычуунун бизге кереги жок деген элди чакырып кетемин. Тынчыраак жашайлы. Ушу ар бири ушу кошунабызбы, эже сиңди, тууган урубузга ушу эменин баарын, ушу жаңылыктардын баарын митингге чыкпагыла деп айтып атабыз. Ошо чындыгында бизге тынчтык эле керек да, башка эчтекенин кереги жок. Түшүнүктүү иштерин жүргүзүш керек. Балдарыбызды мындай провокацияларга берилбей барбасын. Митинг бизге мынакей кереги деле жок. Биз тынч жашабыз келет. Митинг кереги жок бизге. Кереги жок бизге митинг. Эки жактан келип, акча предлагать этип, жана башка бирдемелерди обещать эткендер болсо, андайларга балдар эч кандай ишенбесин. Анын баары чындыгында билип көрүнүп эле жатпайбы? Анын баары туура эмес иштер. Ошондуктан бизге тынчтык эле керек. Тынчтык керек. Балдарыбызга түшүндүрүп, ошонун баарын айтып. Квартальныйлар мынакей азыр айыл өкмөтү түшүнүк иштерин жүргүзүп атат. Депутаттар, местный кеңеш менен, квартальныйлар менен биз деле ушу аракет кылып атабыз. Түшүнүктүү иштерин жүргүзүп митингге чыкпаганга, тынчтыкка. Ошо эми ар кимиз күн салкындап калганда барып, ар ким өзүнүн кварталына түшүндүрүү иштерин жүргүзүңүздөр. Ушундай бирке чогулуп, арга чейин 2 киши турган жер болсо да барып, ошолор менен түшүндүрүү ишин жүргүзүп, айтып деп барыңыздар. Сиздерден ошон суранып кетер элем. Рахмат. По поводу митинга. Митинг никому добро не приносит. Это митингуют те, кому делать нечего. Все работают, все трудятся. А то, что люди за 200 сомов идут, митингуют, наоборот, другим людям эти 200 сомов подбирают, потому что они работают, митинг закрывает все базары, все магазины, продавцов нету. Так уж люди, давайте не будем. Работаем мы хорошо, кто работает, тот ест. Все? Мен Орансовкан тургуну баардык ушул айылдын эмес, жалпы эле элдин, ушу Кыргызстандын жашоочулары жакын арада митинг болот же митингге чыккыла деген чоң саясаттагы алыптардын сөзүнө кошулбайм. Себеби туруктуулук болмоюн эч качан ар бир өлкө алдыга жылбайт. Биз алдыга жылып СНГ өлкөлөр менен тең тайлаша өнүгөт элек же башка маселелерде алдыга озуп чыгат элек деген болсок, анда туруктуулук керек биринчи очередь. Ошол айылдын тургуну катары
барып жаштарды тынчтыкка чакырып кетем. Себеби бияқта жаштар эле жөнүндө пайдаланып кетишет да. Ушундай жүргөн. Болушу.